Саботаж болууда. Биякта эч кандай саботаж жок, андан түшүнбөгүлө. Сессияны таштап чыгып бараткан депутаттардын тобу Ош шаардык кеңешине айыл аймактардан жаңы келгендер. Жыйын башталбай жатып сессияны таштап кетүүгө депутаттар арасындагы пикир келишпестиктер себеп болду. Четкий вопрос коюп атабыз, биз кандай укуктуубуз на сегодняшний день десек, бизге четкий ответ бир башкача сүйлөдү, эми ошол жерде отурган болсоңуз башка бирөө башкача сүйлөдү. Поэтому бизде дагы айтып атам го, у нас тоже непонятие. Биз азыр барабыз, сүрүштүрөбүз. Я не юрист. Биз юридически кандай правильно болот, кандай биз азыр юстициядан кандай өтөбүз, биз өзүбүз барып өтөбүзбү? Бизде андай түшүнүк жок да, азыр жок. Биз чыгабыз, сүйлөшөбүз. Бүгүн административдик аймактык реформадан кийин Ош шаардык кеңешинде алгачкы биргелешкен сессияга 117 депутат чогулмак. Анын 91 гана келип, каттоодон өткөн. Жарыш сөз, талаш талкуулар токтобой, сессиянын башталышы эле 1 саатка кечикти. Биргелешип иштөөгө бир добуштан макулдук берилген менен кийинки маселелерди чогуу карап кете алышкан жок. Чыгып кеткенин себеби шаардык бюджеттин 23-жылдагы отчету аларга кызыксыз деп ойлоп калдым мен. Алар түшүнүгү дагы жок, маалыматы жок. Кошот да бүгүн жалаң эле шаарда 45 депутат бар экен, бүт партиялардан экен. Бизде андай жок да. Партия эмес, биз демилгелүү топ түзүп, анан кошобу деген ойдомун. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү шаардык кеңештеги жалпы депутаттардын ыйгарым укуктары бирде экенин айтты. Башкача айтканда, юстиция министрлигинин каттоодон өтө элек болсо дагы сессияга катышканы туура болмок дейт. Эми бул жерде негизинен депутаттар голосованияда болгондон кийин, голос бергенден кийин биз шаарга кошулдук деп мыйзамдуу болот. Алар шаардык кеңеш деген жок. Бул жерде бардыгы жергиликтүү кеңеш. Булар мыйзамдуу, акылуу. Сессияга катышып жаткан прокуратуранын өкүлү депутаттардын жыйынды таштап чыгып кетиши туура эмес кадам экенин, укуктук баа берилиши керектигин билдирди. Андан ары жыйында Ош шаарынын мэринин өткөн жылда аткарган иштери боюнча отчет угулду. Мында кворум сакталбай калгандыгына карабай сессия уланды. Ал эми кабыл алынган чечимдер канчалык мыйзамдуу болот деген суроо ачык бойдон калды. Кворум биринчи башталганда болду, кворумду муну мыйзам чегинде карашат да. Биз азыр өзүбүздүн пландарды кабыл ала берели, депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары отурат. Жок, маселе ошондо болуп атпайбы? Азыр сиздер кабыл алган маселе мындан буягына уже кворум жок, мыйзамсыз болуп калат да. Жок, баягы депутаттар отурганда деле алар добуш берүүгө укуктуу, эгерде укуктуу болбойт деп атпайбы, туурабы? Мына бизде ушул жерде отургандар, анда деле биздин эле 45 депутат добуш бермек да, анда делечи. Биз силердин өткөн жылдагы отчетуңар боюнча биз эсен түшүнбөсөк, маалыматыбыз жок болсо, андан көрө бара берели деп бирден эки ошентип микрофондо айтышпады стенограмма ичинде элечи. Белгилей кетсек, аймактык реформанын алкагында Ош шаарына жанаша 2 айыл өкмөт толугу менен дагы 2 айыл өкмөттүн айрым айылдары кошулган. Ош шаардык кеңеши калаанын быйылкы жылдагы бюджетти бөлүштүрүү маселесин карай элек. Ал эми жаңы кошулган аймактарда казына маселеси каралып, чечимдер кабыл алынган. Быйыл жолдорго Төлөйкөндөн өтүп атпайбы? Дыйкан кыштактагы участкалар бар, Мамырова, Калинин көчөлөрү бар. Андан сырткары Ленин көчөсүн былтыр Кызыл Кыштактан баланска алып өткөздүк. Жолдорго эле почти 150 миллион тегереңде акча бөлүп атабыз. Алардын болгон бюджети мисалы Кызыл Кыштактыкы 68 миллион. Анын ичинде зарплаталар бар 30 миллиондой. Развитияга бир 30-40 миллион бар. Да биз 3 эсе почти бөлүп атабыз быйылкы жылдан эсебенечи. Ош шаардык кеңешине Төлөйкөн жана Кызыл Кыштак айылдык кеңештеринен 31ден, ал эми Наримандан 7, Шарк айыл аймагынан 3 депутат кошулду. Алдыңкы 5 күндө шаардык кеңеш юстиция министрлигинен кайрадан каттоодон өтөт. Кыргыз өкмөтү мындай жагдай убактылуу экенин белгилеп, жергиликтүү кеңештердин ишмердигин жана санын аныктаган мыйзам долбоору сунушталарын билдирген. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.